Арбаңыздар, бүгін біз сіздерге бизнес жана ишмердүүлүк негизи деген курсунун онлайн сабактарын тартуулайбыз. Ал сабакты болсо мен коллегам Төлөгөн Аматов санариптик ишмердүүлүк боюнча сиздерге сабактарды өтөт. А мен болсо Назира Исеналиева, бизнес-тренер. Анда эмесе баштайлы. Арбаңыздар, бүгүн болсо биз дизайн ой жүгүртүү боюнча сабакты силерге сунуштайбыз. Дизайн ой жүгүртүү деген эмне? Дизайн ой жүгүртүү бул силер жаңы ишмердүүлүк баштап атканда өзүңөргө бизнес идеяны табуу мүмкүнчүлүктөрү жана инструменттери. Эң негизгиси башында биз дизайн мышления жөнүндө сөз кылганда өзү 6 этаптан турат. Эң биринчиси бул этап эмпатия деп айтабыз. Бизнес идея менен эмпатия кандай байланышы бар? Негизи ушул санариптик ишмердүүлүк жөнүндө сөз кылганда эң негизги маселе бул башында силердин кардарлардын негизги өздөрүнүн кандай көйгөйлөрү бар, кандай сурамжылоосу бар жана кандай чакыруулары бар негизги жалпы базарда. Ошон үчүн кийинки сабактарда 6 жана 7 сабактарда силерге Төлөгөн жалпы санариптик кандай инструменттерди колдонуш керек ошол жөнүндө сөз кылат. Ошол видеолорду көрүп, ал жактан дагы ушул санариптик сурамжылоону кандай кылыш керек экенин үйрөнүп алсаңыздар болот. Эмпатия картасы эң башкы биринчи инструменти болуп саналат. Ал жерде силер негизги кардарыңардын ошол картасын түзөсүздөр. Эмне үчүн эмпатия картасын жазаш керек? Биринчи бирден бир чоң себеби бул деген силердин негизги кардардын муктаждары жана көйгөйлөрү жана эмнеге аябай капа болот. Кандай проблемасы бар? Ушул убакка чейин чечилбей келген бир проблемасынын негизинде бизнес идеяны өзүңөр түптөсөңөр, анда бул идеянын баягы өсүш мүмкүнчүлүктөрү абдан көбөйөт. Эмпатия картаны негизи баягы бир группада бир 3-4 бала отуруп алып, ошол кардарыңардын негизги орточо бир образын алып алып, ошо менен иштесеңер абдан силерге ыңгайлуу болот. Анткени себеби бир адамдын ою бир, ал эми 4 адамдын ою бул деген абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Эмпатия деген эмне? Эмпатия деген бул башка адамдардын өтөгүн кийип, ошолордун жашоосу менен жашап, бир кайсы бир мезгилге ошолордун көйгөйүн, ошолордун көзү менен карап, кандай сезимдерге душар болуп, ошону түшүнгөн процессти биз эмпатия деп айтабыз. Эмпатияны кандай кылып өзүңүздөрдө өнүктүрсө болот? Эгерде мен өзүмдүн сезимдерди жакшы түшүнсөм, анда башка адамдардын да сезимин түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми эгерде мисалы башка адамдар кандай сезимдери бар, кандай кыйналып атат, кандай муктаждыктары бар, эгерде ал нерсени мен түшүнбөсөм, анда бизнес идеяга келиш өтө орчундуу болот. Ал эми мисалы айталы, ошол карта эмпатияны түзгөндөн кийинки этабы бул болсо биз көйгөйлөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи дизайн ой жүгүртүү болсо өзү 6 этаптан турат да. Биринчи этабы ошо эмпатия, кийинки этабы бул фокусировка. Фокусировка этабында бул негизги силердин кардарыңардын негизги муктаждыктары жана алардын көйгөйлөрүнө абдан чоң мындай фокусировка кыласыздар. Негизи дагы бир абдан маанилүү нерсе бул дизайн ой жүгүртүүнүн ыкмасында конвергенттик жана дивергенттик ой жүгүртүүнү колдонобуз. Ой жүгүртүүлөр негизи адам баласында абдан көп. Дивергенттик ой жүгүртүү деген биз деген ошол силердин кардарыңардын тажрыйбасынан бүт жашоосунда көйгөйлөрдүн баарын алып чыгабыз. Мисалы айталы, ошол карта эмпатиясын кылдыңар, ошого жараша бүт жашоосунда болгон көйгөйлөрдүн баарын тең алып чыгабыз. Бул деген 10дон бир 20га чейин көйгөйлөрүн алып чыксаңар, ошондо биз баягы бир адамдын көйгөйүн баарын алып чыкканда бул дивергенттик ой жүгүртүү деп эсептейбиз. Анан бул этапты өткөндөн кийин ошол чыгарылган көйгөйлөрдөн бир 2 же 3 негизги көйгөйүн тандап алып, ошонун арасынан бир көйгөйдүн үстүнөн иштейбиз. Ошол көп көйгөйдөн бир көйгөйдү чыгарган ой жүгүртүүнү биз конвергенттик ой жүгүртүү деп эсептейбиз.